бардык адам баласы дейт. Бардык адам баласы ката кетирүүчү дейт. Эмне кылчу эди? Ката кетирүүчү. Бирок ошо ката кетирүүчүнүн арасынан эң жакшысы дейт. Ошо күнөөсүн мойнуна алып кечирим сурагандар деп айткан экен. Кара. Демек, кээ бирде жашырып кылган күнөө, ойлонуп койгон күнөңө деле кечирим сурай бергиле. Такыр болбой калганда, мисалы, жаткан мезгилде акылың келет, бар топтолуп келет да укташ керек деген нерсегечи. Мына ошол мезгилдечи кээ бирде астагфируллахиллади хуал хайюл кайюм ва атубу илейк деп 3 жыл айта турган болсо, дагы бир Алла немеси. Мына ушуну 3 жыл айта турган болсо, шайтан алейхи лаана бул өзүнүн тактысын айланат экен. Өкүрүп жана бар го, өкүрүп аны жанында ызычуга салып түшүп, ушундай бир нема экен. Өкүнөт экен, кайгырат экен. Эмнеге дебейсиңерби? Анткени бир күн кечке биздин намаз окуганыбызда, ибадат кылабызда, адам мамиле кылганыбызда бүт таран азгырып жүрүп бизди күнөө кылдырганга аракет кылган. Эми качан сен Алладан астагфируллаха, Алла мен кечирим сурайм, астагфируллаха деп айтканда эле эмне экен? Бүттү экен. Алла Таала бир периштени чүрөткөн экен. Буга дейт, буга кечирим берилди дейт экен. Мына кечирим берилди, бүттү, күнөөң жок калды. Ошол акыбалда эгер түн өткөрө турган болсоң, шейттердин катарында болот экен адам.